Namaz 55. Abdullah bin Umar radiyallahu anhudan rivayat. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: Қиямат күні үш түрді адамдар жыпар-жыттуу дөңсөөлөрдө болушат. Аларга мурун жана кийин келген калайыктын баары суктанып көз артышат. Алардын бири 5 маал намазга күнү түнү азан айтат. Экинчиси адамдар разы болгон имам. Үчүнчүсү Алла менен кожоюнунун өкүмдөрүн аткарган кул. Абдулла бин Умар радiyallahu анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: Қиямат күні үш түрді адамдар жыпар-жыттуу дөңсөөлөрдө болушат. Аларга мурун жана кийин келген калайыктын баары суктанып көз артышат. Алардын бири 5 маал намазга күнү түнү азан айтат. Экинчиси адамдар разы болгон имам. Үчүнчүсү Алла менен кожоюнунун өкүмдөрүн аткарган кул. Абдулла бин Умар радiyallahu анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: Қиямат күні үш түрді адамдар жыпар-жыттуу дөңсөөлөрдө болушат. Аларга мурун жана кийин келген калайыктын баары суктанып көз артышат. Алардын бири 5 маал намазга күнү түнү азан айтат. Экинчиси адамдар разы болгон имам. Үчүнчүсү Алла менен кожоюнунун өкүмдөрүн аткарган кул.